Жай мезгили бою биздин городокту чаңдатып жатам. Бирок 1,5 айдан кийин жыйынтык сонун болот деп мага усталарым ишендирип жатат. Мен ойлойм, ага чейин деле бүтүп калышы мүмкүн деп. Үйдүн астындагы навести алып койдук. Себеп дегенде бул жакта такыр башка дизайндагы кире бериш болот. Кире бериште азыр биз мына ушинтип видеого тартып сактап калалык. Бул жактагы чоң биздин башка эшигибиз алынды. Кадимки эле мейманканалардагыдай бул жакта чоң холл болот. Оң тарабында бул бөлмөдө намазкана болот. Ооба, менин үйдү ремонттоп жатканымдын дагы бир себеби бизде ошол атайын намаз окуй турган, ушул өзгөчө жашы Куран китептерибиз тура турган бөлмөбүз жок болчу. Ремонтто болсо бул нерсени дагы биз коштук. Анан кыялымда абдан чоң жуунуучу бөлмө болсун дегенбиз. Бул бөлмөнү биз азыр чоңойтуп, бул жака терезе коюлат, бул жака чоң ванна орноткон жатабыз. Жана ошондой эле атайын кирлерди жууп үдүктөй турган өзүнчө бөлмө. Мен дагы тренд болуп аткан видео тарткым келип атат. Мына аркамда бөлмөнү көрдүңүздөр. Анан жаап туруп, ачкандан кийин ремонт бүткөндөгү абал болуп калса, ремонт жасаганга жараша баардык жагын калтырбай жасайбыз да эми. Андыктан үстүнкү кабаттагы мен уктоочу бөлмөмө дагы кезек келди. Бул кыздарымдын бөлмөсү мына ушундай болуп кичирейтилди. Бул жак болсо жууна турган бөлмө. Жана ошондой эле алардын гардеробу. Болгону биздин үйүбүздө ушул эле күзгү калды. Калган нерсенин баардыгын чыгарып, керек болсо дубалдардан бери кайрадан сындырдык. Бул бөлмөдө жакында эле мен ремонт жасагам. Бирок ремонт оюмдагыдай болбой калган үчүн кайрадан баардыгын буздуруп жатам. Анткени бул жакты кошуп биз жуулап квадратурабызды чоңойтолук деп чечтик. Үйдү ремонт жасасамбы, же болбосо сатып кайрадан жаңы эле үй салсамбы деп аны дагы ойлондум. Бирок биздин городок жашап аткан кошуналарыбыз, айлана чөйрө бул керемет көрүнүштөгүдөй бир дагы шаардан мен жер тапкан жокмун. Ошондуктан болгон эле үйдү заманбап стилде жасайлык деп инсталляция орнотулган санузелдер мен оюмдагыдай болбой калды. Эшик дагы аябай эле кичинекей болуп бийик орнотулбай калган. Андыктан баардык нерсени жасасак, ага өкүнбөстөн аны кайрадан оңдоп түздөй беришибиз керек.